Министрлер кабинети мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга орноша албай турган адамдарды аныктоону сунуштап жатат. Маалым болгондой, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттик мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү демилгеледи. Анда соттуулугу жоюлган-жоюлбаганына карабай, коррупциялык иштерге аралашкан адамдарга мамлекеттик же муниципалдык кызматтарга баруу жолу буулат. Коомдук ишмер Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Исабеков өкмөттүн аталган долбоорун туура кадам деп эсептейт. Исабеков эгемендүүлүк алгандан тартып мамлекеттин байлыгын тоноп, уурдап, карызга батырып, ушул күнгө чейин жыргап жашап жүргөн жемкорлор бар экенин жашырбайт. Коомдук ишмер аталган мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин көзөмөл катуу болбосо пайдасы тиерине анчейин ишене бербейт. Бул закондорунда көпчүлүгү жакшы кабыл алынган закондор ишке ашпаган үчүн элдин дагы нааразычылыгы ошондой болот. Ошон үчүн майын чыгарып туруп жакшы законду кабыл алыш керек. Эртең эле башка өзгөртүүгө келтирбейчи. Анын аткарылышын көзөмөлгө алыш керек дагы. Бүт теги милдеттеме бериш керек. Керек болсо эмгек книжкасына да жазыш керек. Бул соттолгон депчи. Аны эч ким жумушка албагы да кылсын да. Антпесе болбойт. Биз деген коррупция менен күрөшөбүз деген менен кайра эле ошолор эле келип атпайбы? Кайра эле ошолор келип, кайра мурунку иштерин улантып атат. Андан кийин болор болбос бир ай камакка, жарым ай камакка түшүп, кайра чыгып алып туруп, кайра жумушка келип атат да. Анан тууган уруктук жагын, ошол жагын токтотуш керек да. Жердешчилик дагы. Эми азыр карасаңар, эми уят эле болуп атабыз. Кээ бирлери окуганды билбей атат, жазып бергенди окуганды билбейт. Ал эми саясат талдоочу Айдын Өмүрзаков соңку жылдары өлкөдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, уурулук иштер менен алектенгендердин саны өскөнүн айтат. Бирок ошол эле кезде ак жеринен жала жабылып, кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар да бар. Ошондуктан Өмүрзаков мыйзам долбоордогу соттуулугу жоюлган-жоюлбаганы эске алынбайт деген пунктту кайра карап чыгуу керектигин айтат. Биз анан баа бергенде бул саясий баа берип коюп атпайбызбы, туура эмеспи? Атайын деп биз мындай соттук процедуралык базаларга таянышыбыз керек да. Ошого биз өзүнчө объективдүү баа беришибиз керек да. Ошо объективдүү бааны мен ойлойт элем. Бир кандай да бир процедуралык мыйзамдык соттук бир база болуш керек да. Ошого базага бир мындай бир категорияларды бир караштырса деп ойлойм да. Жарандык активист Урмат Акуновдун баамында өлкөдө коррупция күнүмдүк жашообузга сиңип кеткен. Айтымында жаңы бийлик келген сайын жемкорлук менен күрөштүү ураан катары көтөрүп чыгат. Бирок калк күткөндөй жыйынтык жок. Ошондуктан жемкорлор менен коррупцияга күрөш жүргүзүүдө Кытай сыяктуу улуу державалардын практикасында колдонуп көрүү керек деген ойдо. Өзү эле эмес, керек болсо Кытайдагыдай бала бакырасы менен, кыз кыркыны менен барбагандай кылып туруп такташ керек. Бул жерде азыр коррупцияга шектелсе эле, только балдарына залалга тийип болот, даже кыздарына чейин караш керек. Кыздар дагы жумушка келбеш керек. Ошол адамдан төрөлгөн, ошонун укум-тукуму бүт коррупциялык иштерге аралашса, кийин мамлекеттик болобу, айыл өкмөттүк болобу, муниципалдык болобу кызматтарга келбегидей болуп караш керек да. Ошондой эле өкмөт сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда мамлекеттик кызматтан негативдүү негиздер менен бошотулган адамдардын реестерин түзүү каралууда. Кийин аны мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын кадрдык резервин түзүүдө колдонсо болот. Бирок өлкөнү жемкорлуктан тазалоого багытталган мыйзам долбоору качан ишке ашып, жыйынтык берери азырынча бүдөмүк бойдон калууда. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтыкбек Гүлбаев, Нью ТВ.